Мекеним, ыйыксың мага. Кабагым бүркөлүп турганда, жээкке урунган толкундарың, шаркырап агып жаткан сууларың, алкул жазган ысык көлүң, Чыңгызың жазган жаратылышың, мээлүү соккон шамалың, мээрим нурун чачкан күн нурларың, аптаптуу ысыгың, ызгаардуу суугуң, катуу болсо да көркөмдүү көрүнгөн таштарың, көз жоосун алган табигатың, мээр махабат төккөн мезгилдериң, көз жашка толгон ыйды коштогон жамгырың, кээ бир адамдар бербеген жылуулук нурун сепкен жылуу абаң, кубанычтын дайрасына кошо ортоктош, кайгырсам капама шерик болгон күчтүү жериң, бир ууч топурагың, деги эле айта берсе түгөн көз, сыйкырдуу жана кереметке ээ болгон ар бир нерсең мага демиме дем, шыгыма шык, капамды жазып турары шексиз. Үнсүз гана түшүнгөнүң мен үчүн кандай гана жагымдуу нерсе. Шекердей булагыңдан даам таттым, шыгымдын жалындарын сенден таптым, үзүрлүү орун ээлеп кучагыңдан, үйрөнүп жашоо жолун көңүл ачтым. Энемден артыгыраак эркелеттиң, эсепсиз ардактадың, мээр төктүң, дос күтүп тең туштап билим алып, жар сүйүп кадыр билип өнүп өстүм. Бактымды энчиледиң кенен бердиң, багына ойноп күл деп эмгекчи элдин, абаңдан чексиз жутуп эркен куштай, асманга төбөм жетип көкөлөдүм. Сен барсың, арыстандай жүрөктүүмүн, сан колдой жалтанбаган билектүүмүн, сынбасын бекеринен жарты ташың, садагаң мен болоюн милдеттүүмүн. Сынбасын бекеринен жарты ташың, садагаң мен болоюн милдеттүүмүн. Урматтуу кесиптештер, жалпы кыргыз журтум, Кыргыз Республикасынын көз карандысынын 30 жылдыгын тактап айтканда эгемендүүлүк байрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздер менен мен Актырек